Oyronun manaz ölgöndü, oyup jerge gömgöndü. Kul başından almam ben. Ulu toğlordu arkalap, bugün kerben göç ulagan turat. Ayköl Manas atanın hasiyeti üzerinde ulu yürüyüş bolgan turat. Талас областында ошо туризмди жөө баскан тоо туризмин, экотуризмди өнүктүрөлү деп биринчи жолу атайын группа чогултуп, ата бабалардын изи деп бир жөө жүрүш уюштуруп жатабыз. Бул ойлойм эми бүгүн эң биринчиси биздин негизги максатыбыз ушул биздин Талас областынын кайталангыс табигаты менен дүйнө жүзүнөн туристтер келип, ушул жерге базалар уюштурулуп, алар да келип ушул пеший туризм менен заниматься этсе, көп өзүнүн адамдар үчүн артыкчылыктары бар. Можете к нам подойти? Ден соолукка пайдалуу. Ушул Таласта ушул нерсе башталып эле, анан бүгүнкү жөө жүрүш мен ойлойм ушул көптөгөн кишилерге баягы көргөзүп, Таластын табигатын анан туристтердин биягы келишине бир жакшы өбөлгө түзүп берет деген ойдобуз да. Бул жерде чет өлкөдөн да келген коноктор бар, биякта Казакстандан, Өзбекстандан ошо турфирмалар, туроператорлор да келди, Кыргызстандын ичиндеги туроператорлор да келди. Бизди ал нерсе абдан кубандырып атат, себеби алар келип бул жерден бир сыйра өзлөрү дагы маршрутту көрүп чыгышат да, коопсуздугун, андан сырткары кооздугун, анан уже ал маалыматты өзлөрүнүн туристтер келе турчу, тозо турчу туристтерге түздөн түз маалыматты жеткизип, баягы биздин тропабызды, эко тропабызды жакшы көргөзүп чагылдырып бере алат деген ойдобуз. Бул жерде бизде 3 күн бою, 3 күн 2 түн баягы эртең мененки тамактануудан баштап түшкү тамактануу, кечки тамактануулар уюштурулду. Үрүм аралда коно турчу жерге база даярдалат. Андан сырткары эртең коно турчу 5 көлгө дагы база даярдалат сөзсүз түрдө. Ошо эки жерде тең база болот. Ал жерде мында чакан эми биринчи жолу болуп аткандан кийин баягы биз ушул жүрүштүн катышуучуларына атайын мында чакан концерттерди, кызыктыруучу ушундай оюндарды уюштуруп жатабыз. Сөзсүз түрдө мен улуу менен кошо катышып атам атайын. Ырым болсун деп. Рахмат. Canımı kıynay. Biz Kazakistan'dan geldik. Kırgız'ın tavuğuna keremet meni tavuk. Keremet kütüsü oldu, keremet kütüp atır bizde. Öte mıқты lokatsiya oldu mu? Birinci gün bugün. Жақсы бәрі керемет. Сіздерге жағып атабы бүгін? Жағып атыр, ауа райы керемет. Давление ешқандай не жоқ, денсаулық бәрі зың. Бұға чейін мұндай тауларға шығып көрдіңіздер беле? Шығып көргенбіз, енді Қазақстанда шыққанбыз мұндай тауларға. Бірақ енді Қырғыздың тауын бірінші рет келіп тұрып, бірінші бағындырып атыр. Өте керемет. Мұндан ары дағы келіп, шығып көрейін деген ниеттеріңіздер бар ғой? Бар, ниет бар ғой. Ой, ана Пикманаса шықсақ па деп тұрып, сондай ниеттер бар. Қырғыздың жайлаусы қандай екен? Жақты ма сізге? Жақты, керемет. Қырғыздың жері ұнап жатыр, халқы ұнап жатыр. Күтіп жатыр бізді. Ағайындар жақсы екен.
Биздин баарыбызды тосуп ушул Кара Коен жергесинде жакшынакай маанай тартып алып турат биздин сырттан келген конокторубузга, ички баскычтарыбызга ушулардын баары бизге кут болсун. Биздин Талас областында өнүгүп, өркүндөп, келечекте бүт дүйнө билген Талас, Кыргызстан деген чоң лозунгдар дүйнөгө тарай берсин, бар болоюк, бирге болоюк, ар дайым ийгиликте, жакшылыкта жолуга берейик. Бул иш-чаранын артынан биз бир топтогон жакшы иш-чараларды уюштурганга аракет кылабыз. Ар тараптуу туризмдин өнүгүшүн колдойбуз. Буюрса, мен ойлойм, бүгүнкү биз басып өткөн жолубуз чынына келгенде эми баягы биринчи басып аткандарга абдан татаал дагы болду. Көп өзүнүн баягы Рыскүл айым айткандай, жана бизге айтып атты, это бул учур адамда мындай бир сила волясын проявлять эткенге бир мүмкүнчүлүк берет деп. Чындыгында баягы жеңил эмес экен, биз көрдүк. Бирок ушул жолду басып өткөн адамдарга мен ойлойм, чет мамлекеттен келген биздин туристтер таң калат болуш керек да. Себеби Кыргызстанда жашап чоңоюп өскөн биз дагы ушул Талас жергесинин кайталангыс табигатына суктанып, ошондон дем күч алып келдик. Мурас жолу деп жакшы атаган ошол эле бермет карындаштарымчы. Бүгүн биз дагы бир айтып кете турган нерсе, накта эле Улуу Жибек жолунун бир жолунан өттүк. Улуу Жибек жолунан, анткени ушул жолдор менен Терек аркылуу ашып, Кетмен төбөгө түшүп, кадимки падышалардын өрөөнүнө түшчү да ошол Улуу Жибек жолу. Аталышында жөө жүрүштүн бүгүн экинчи күнү. Биз бүгүн Бакай Ата районундагы Кара Коен жайлоосундабыз. Кара Коен жайлоосунда ушундай үңкүр жайгашкан экен. Мурда бул жерде коргошун чыгарылган. Азыркы учурда бул жер иштетилбейт. Туристтер үчүн көрүүгө арналган жай болуп эсептелинет экен. Көп эле чыгып жүрөм. Бул Талас областында уюштурулуп жаткан жөө жүрүшкө чакыруу алгам. Уюштуруу абдан жакшы болуп жатат. Көчө 5 таштан, 5 каракчыдан ашып ушул жерге, лагерге токтогонбуз. Бүгүн ушул үңкүргө келдик. Бул жерде жергиликтүү элдин айтуусунча мурун коргошун казылган деп айтышты. Узундугу 100 метр, 100 шарчы метр экен. Аягында 2 айры жол болот экен, оңго жана солго кеткен. Оң жагында туюк болуп калат экен, сол жагында ары кеткендер жол бар экен, жарганаттар бар экен. Сезимдерибиз аябай жакшы. Буга чейин Таласта бир гана Манас Ордо менен Киров суу сактагычы бар деген көпчүлүгүбүздө түшүнүк бар болчу. Көрсө аябай кооз, туризм жагынан потенциалы аябай чоң экен. Таласта дагы аябай сонун локациялар бар экен. Буюрса туризмди өнүктүрүп, бул жакка да көптөгөн туристтерди тартып, туризм жагы боюнча жакшы иштерди алып барса болот экен.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim. Amin. Tilavata Kur'an, salavata iman ya jaratkan Allah. Kur'an жатқан бечараларға, Құрансыз қалған жетімдерге, шул жерде өткен аталар сұрақтарына, Нұры Сарыбай Олы атаусының рухына, жана алақан жай отырғандардан үміт кеткен рухтарға. Жүрүшүбүз Кудай буйрса аяктап келатат ийгиликтүү. Ошол жанагы десерт деп коет го. Ошол десертине жөө жүрүштөн биз ушундай ушул үңкүргө келишти сунуш калдык. Үңкүрдүн тарыхы өтө бай, канча кылымды экенин мен айта албайм, бирок ушу билген, изилдеген бияктан эле бул касиеттүү мазар болуп эсептелет. Кара коюн үңкүрлөрү деп аталат. Анткени бул жерде бир үңкүр эмес, ушундай эң чоң үңкүр, анан орто, кичи, чакан үңкүр болуп, анан майда үңкүрлөр дагы көп да. Эми мен жана бул жерде көрсөтүп кетпедим, мына дубалдардын калдыктары. Мүмкүн бул жерде убагында чеп болгон, мүмкүн же бир турак жай болгон. Анткени андай дубалды мындай жөн эле бир жерге кыла бербейт эле да. Мына бир эмеси бар болчу, сыры бар болчу да. Мүмкүн баягы ушул жерде могу жол кеткен. Бул Улуу Жүүек жолунун бир жолу. Анткени мына ошол тетиги Тараздан кирип келген Талас өрөнү кыдырып, анан Үрмөрал капчыгайына кирип, ушундан ары кетмен төөгө ашып кеткен жол ушул жактан кетет да. Мүмкүн ошол каракчылардын чеби болуп калышы мүмкүн, эми ошону изилдеш керек. Эми ал археологдор бир жакшы изилдөөлөр жүргүзсө айтылат, алар казуулар жүрүш керек болушунча. Мындай бир ук калдык, ушул жерде Курманжан Атканын кайсы бир кадрлары тартылган дейт. Курманжан Атка фильм эң биринчи кадрлары нак ушул жерден тартылган. Cesirlere geldi zırkırap, Akkula okka uçurdu mayaş, Uşun alman bete şeyti geçirdim mayaş. Kanatımdan gayrıldım, karangılı olturgan men oşu kan almandan ayrıldım. Садык Шерниясинин ушул жерде билгендиктен ушул жака келген экен. Ошол баал символикалык түрдө дагы ушул жерде тартайын деп. Эсиңерде болсо ошол Курманжан Атка кичинекей кыз, ошонун колдоочусу Жолборс ушул үңкүрдөн чыгып келаткандай кылып тартылган да. Курманжан. Бул абдан мындай бир кандай десем, биздин тарыхты ошо Курманжан Атканын ошол маанисин, ошол күчүн ошо Жолборс аркылуу чагылдырган.